Мен, Бакай атаң, менин сага калтыра турган маанилүү кебим бар. Жан дүйнөң таза экенин көрүп турам. Андыктан сенин улуу ишке аттанууңа батамды берейин деп келдим. Кыргыз эли биримдикте болгон кезде канчалык кайраттуу болгонун айтып барышың керек. Азыр элди мурда башкаргандар жана азырда башкарып жаткандар бөлүп жарды. Элдин түндүк түштүк деп бөлүнгөнү акылга сыйбаган нерсе. Алар бөлүп жарып элди башкарышты. Элибиз эч качан бөлүнгөн эмес. Муну эсиңерге тутушуңар керек. Ал 40 уруудан куралган. Бул уруулар биримдүү жана күчтүү элди түзүп, ар кайсы улуттарды жана маданият, тил, үрп-адаттарды өзүнө камтыган. Андыктан бир эл канчалык чоң жана ар түркүм болсо, ошончолук күчтүү жана кудуреттүү болот. Элиме ушу аманатты жеткир. Gömülü yaman bölünü, oşundu gözünün yaşı dövülü. Kalkaldak denen gayran kız, gayrılmay uçan tağadan, Bir-бириңерге кыянаттык кылып бөлүнгөнгө жол бербе. Кыргыз эли 40 урууга бөлүнбөй 40 уруудан куралат. Анын сыңары биздин боз үйүбүз да 80 уукка бөлүнбөй алардан куралат.